Кыргыз Республикасынын энергетика министрлигине караштуу Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын генералдык директору Мирлан Жакыпов мырза менен маектешүүгө келдик. Биз менен болуңуздар. Эфирде 5 соол. Мирлан Мустафаевич, сизге ушул күтүрөгөн күз айларында суроо сопкут көбүрөөк болсо керек. Алардын катарында биз дагы 5 каналдын атынан сизге кайрылып отурабыз. Азыркы күндөгү, азыркы учурдагы көмүр ташуунун абалы жөнүндө сөз баштасак, кандай деңгээлде болуп жатат? Бүгүнкү күндө бизде кабинет министринин токтому менен бул 22-23 жылы күз-кыш мезгилин өткөнгө 3 миллион тоннадан ашыгыраак көмүр чектелген, жагылыш керек Кыргызстан боюнча. Анын ичинен бул эгер түндүктү алсак 700 000 тонна биз карапайым калкка жеткизип бериш керек. Андан тышкары 1 50 000 тонна биздин Бишкек жылуулук борборуна бериш керек. Ошонун ичинде 257 000 тонна бул биздин бюджеттик мекемелерге. Бүгүнкү күндө бизде Кыргыз көмүрдүн филиалы Каракечедеги, андан тышкары биздин өзүбүздүн Кабак бассейнинде консорциум түзүлгөн. Жумушубуздун баары тең түнү күнү авралдык режимде жүрүп отурат. Бул эмнени көрсөтөт? Күнү түнү биз көмүрдү катмарын ачканга жана жүктөп кетиргенге ишти толук алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө 300 000 тоннадай көмүр ачык, жүктөөгө даяр, күнүгө жүктөп атабыз. Биз эгер былтыркы жылга салыштырмалуу айта кетсек, былтыр 15 октябрда жүктөп баштаганбыз, карапайым калкка да, бюджеттик мекемелерге дагы. Анан быйыл биз бул көмүрдүн ошо элге берген көмүрүбүздү, Бишкек жылуулук борборубузга берген көмүрдү 1 августтан 2 ай эрте баштап алдык. Ошон үчүн 250 000 тонна азыр жүктөп жеткизип алдык. Анын жартысы 130 000 бул карапайым калкка жүктөлдү. Бишкек жылуулук борборуна 150 000 тонна көмүр жүктөп бүгүнкү күндө алып келдик. Бизде андан тышкары бул түштүктөгү региондогу ишканалар бар. Ал жерде бул жергиликтүү бийликтин маалыматтары боюнча, биздин республика боюнча 50%дан 95%га чейин заготовка кылып даярдап алышты. Андан калгандары график боюнча кете берет. Бул кыш өткөнгө чейин мунун баарын кээ бири түшүнүп калат экен, эмне үчүн 100%га алып албайт деп. Анткени кээ бирөөнүн ошо көмүр чүргөн сарайы жок. Анан биздин бул күрөң көмүр деп айтылат, Кабак бассейнинде жүктөлгөн. Өзүнүн свойствосунда күкүрт бар да. Анан суу аба кошулганда өзү тутанып өрттөнүп да кетиши мүмкүн. Ошон үчүн көп бюджеттик мекемелер ченемдеп ай сайын графигин түзүп алып жага беришет. Жалпы республика боюнча канча карьер иштеп атат? Биздин маалымат боюнча бул геология министерствосу берилген боюнча бизде 200ден ашык лицензия берилген. Толук иштегени 144 лицензия бар. Анын ичинен кээ бирөө токтоп калат экен, ар кайсы маселелер боюнча. Бүгүн толук иштеп аткан боюнча 87 компания иштеп атат. Бул Кыргызстан боюнча. Эгер Кабак бассейнин алып көрсөк, ошол жерде 26 лицензия берилген, толук иштеп атканы 16 компания иштеп атат. 16 компаниянын 11 компаниясы бул Бишкек жылуулук борборуна келишим түзүп, бүгүнкү күндө коюп башташты. Андан тышкары Кабак бассейнинен тышкары бизде Түндүк Фергандагы компаниялар бар, көмүр кашуу ишканалар. Түштүк Ферганадагы бассейниндеги, анан бизде Угленосный району деп коет, Чатыр көл бар бизде Нарын областында, Ат башы менен Акталаанын экөөнүн ортосунда Турук деген жер бар. Ал жерде 4 компания лицензия алып иштетет. Ошонун 2 компаниясы бүгүн көмүрдү ачуу катмарын иштеп алып барып атат. Андан тышкары көбүнчөсү бул бизде түштүк региондордо, Баткен областында жайгашкан. Ал жерде шахтовый метод менен касып чыгышат.
сразу эле айта кетсек, баягы суроо бердирбей, баасы шахтовый метод болгондо баягы 1 тоннасы өйдөрөөк турат открытый разработкадан. Бизде, например, кара кечеде монополияга каршы агентствосы коюп берген баасы 1 тоннага кара кечеде 1450 сом турат. А түштүктө 3000ден баштап 6000ге чейин кетет. Ошондо быйылкы жылга карата баасы мындай туруктуу сакталабы? Биз жаз айында жактаганбыз, монополияга каршы агентство бар, биз жактайбыз, затраттарыбызды көрсөтүп, ошол жерде айлыктар бар, күйүүчү майлар, бүт тиги запчасттардын баарын кошуп отуруп, ошол баа коюлат да. Бул баа быйылкы жылга, быйыл кышка чейин, жазга чейин ушул бааны көтөрбөй ушу менен иштейбиз. Жалпы чыгымдардын эсебинен. Күйүүчү майлардын да кымбаттыгы бар эмеспи? Эгер күйүүчү май ошончолук эле бир 10 сом, 20 сом кымбаттаса, бизге анча көп таасир бербейт. Бүгүнкү күнү, например, күйүүчү майды 84 сомдон алып атабыз, ошол эле жана солярканы, ошол кошулган. Эгер бир 100 сомдон ашса, анда бир карайбыз. Бир анда деле бир 30, 40, 50 сом эле 1 тоннага кошулат. Башка уна, тетик, запчасть дагы башка бирдекелер кошулуп кетпесе. Бишкек ТЭС боюнча айтсаңыз, Бишкек ТЭСинин үзгүлтүккө учурап калуусу мүмкүн эмеспи? Мисалы, жана сиз пайыздап айтып атасыз, азыр толук эмес, камсыздалып атат деп. Бүгүнкү күндө ошол 1,50,000 тоннага контрактка кол койганбыз Бишкек жылуулук борборуна. 10% эмес, 15% келди. Бүгүнкү күндө бизде артка калган маселебиз бар, 60,000 тонна. Бул сентябрда алып келе алган жокпуз. Биз аны октябрь, ноябрь менен кууп жетип алабызбы деп. Бүгүнкү жумуштун баары күнү эртеден баштап эле ошол машиналарыбызды бизде логистика чечилген эмес да. Биз буга чейин өлкө башчысы бизге жардам берип 50 көмүр ташуучу машина алып берген, лизингке байланып. Ал эми жетпейт. Бизде кышында, күз-кыш мезгилинде ошол эле Бишкек жылуулук борборуна жана карапайым калкка көмүр ташыганда 600 көмүр ташуучу машина иштейт алек болуп, кышыбойдон. Бүгүнкү күндө көбү бул кесек көмүрдү ташып калктарга жеткизип атат. Ошон үчүн Бишкек жылуулук борборуна мына 3 күндөн бери мониторинг жасап атабыз. Күнүгө бир 60-70 машина чыгып атат. Бизден ал 100дөн ашык машина чыгып туруш керек. Ошон үчүн киртке артка алып атабыз, анткени үчүн карапайым калкка да берип алалы деп чала тоют кылып алсак дагы андан кийин ал машинанын баары ТЭЦке өтүп кетет. ТЭЦ менен ошо менен жана 60,000 тоннаны кууп жетип алабыз да. Бул жерден дагы бүгүнкү күндө айта кетиш керек, өлкө башчысы жана кабинет министринин председатель боюнча бүгүн дагы эртең менен тапшырма алдым. Бүгүнкү күндө Минфин дагы бизге лизинг катарында дагы 100 машина алып берген атат. Бул эмки жумада байланып Кытайдан дагы алган атабыз. Жакшы жаңылыгыңыз бар экен. Бирок ошо буга чейинки алып берген, президент алып берген техникалар толук иштеп атабы азыр? Толук иштеп атат. 50 машина бул август айынан бери ташып, бул карапайым калкка ташыбайт. Анткени үчүн лизингде ошол жерде көргөзүлгөн, биз 5 жылга лизингке алганбыз. Бул кара кечеден балыкчыда бизде өзүбүздө склад бар, темир жолго жүктөп, ошол жерге эле ташыш керек. Башка эч жака колдоно албайбыз. Быйыл Казакстандан көмүр келеби? Казакстандан бир ай мурун бул казак өкмөтү өзлөрү постановление токтом чыгарып, машина менен экспорттоолордун баарын токтоткон. Азыр темир жол менен келип атат, кичинеден сатылып атат. Казакстандын көмүрү 5000 сомдон болуп атат. Эгер Кыргызстандын, биздин кара кеченин көмүрү бүгүн 4000-4200 болсо, алар 5000ден сатып атат. Анан бүгүнкү күндө да тенденция ушундай көрсөтүп атат. Казакстандын көп көмүрү бул машина менен өзлөрүнөн, Казакстандагы кеңдерден Европадагы өлкөлөргө кетип атат. Алар да баасын өйдө көтөрүшүптүр, ошол жак кызык болуп, ошол жакка көп кетип атат. Анан учуру сезон келгенде, мына азыр көз чуңгучак эле октябрь бүтөт, кыш келет. Ошол суулукта казактын көмүрү тартышта болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн биз мына бир айдан бери эле иштин баарын алып барып атабыз, айтып атабыз.
карапайым калкка эртерээк бага көмүр арзандай эме кымбаттай электе көмүрдү алып алгыла, кыштын камын жайда көргүлө деп отурдук. Мына күздө келди, эл болгону алып атат, отпускадан чыгышты, баары чыгышты, мектепке балдарды киргизишти, эми кичине ала башташты да. Кара кеченин көмүрү туура келбейт биздин ТЭЦке деген маселебиз бар эмеспи? Бул маселе боюнча айтып кетсек, биз 3-4 жыл мурун бул Бишкек жылуулук борборунда жаңы котелдор кытайлар куруп берип, именно ушул кара кеченин көмүрүнө ылайык ошо жерге жанагы күйүүчү казандарды орноткон, ошо жерге биздин көмүрлөр жагылат. Көмүр ташуу көйгөйү, көмүр ошол кышкы убакта көтөрүлүп кетип атпайбы? Ошол баага байланыштуу же башка себептер менен. Ушунун коопсуздук жагын алдын алуу чаралары боюнча кандай иш-аракеттер пландалган? Эми бул жерден орусча айтканда конъюнктура рынка деген бар. Биз, например, кара кечеден биз жүктөп беребиз. Эң чоң көмүр ишкана бул кара кече биздин филиал, кара кечеден филиал. Ошол жерден биз жүктөп берип, бул кыш мезгилинде 200-дөн 500 машинага чейин жана көмүр ташуучу машиналар келип очередь болуп калат. Ошондо ортомчулар ушул эле чүй аймагына, көл аймагына барганда, ошол ортомчулар ортосунан 3000-4000 сом бир тоннага кошуп кетип атат да. Когда алардын өзлөрүнүн алып келе турган себестоимости 2-1000 сом болот, например, Бишкекке келиши. Жок, биз айтсак да болбой, былтыр ошентип 6-7 миңге көтөрбөдү. Булар ортомчулар ойноп коет да. Ошого каршы мына биз азыр дагы айтып атабыз, монополияга каршы агентствосы эртерээк 1-октябрдан чыгарып, экинчи вторичный рынокты көзөмөлдөп алгыла, дагы көтөрүлүп кетпесин былтыркыдай болуп. Бүгүнкү күндө санасак 1400 сом, 450 сом бизде болсо бир тоннасы, бүгүнкү күйүүчү майдын жана 84 сомдон сатылса дагы, уна тетик, запчасть, командировочный айлыктарын, шопурлардын айлыктарын кошуп келгенде 2000 кудай ашуураак сом болот. 1000 сом кетет. Үстүнөн 1000 сом кошсо деле 30 тонна алып келсе, бир рейстен 2 күндө, 3 күндө 30 000 сом көрүп атат. Ошондон көтөрбөгүлө, патриоттук сезимиңерди ойготкула. Ошол эле алып аткан өзүңөр эле туугандарыңар, ошол эле өзүңөрдүн мугалим, ошол эле врачтар деп ушундай сезимдерди ойготобуз. Бирок кызыл кулактар бар экен, күнүмдүк акчага кызыгып, ошончо көтөрүп атат. Бирок ошону кармаганга аракет кылып атабыз. Бирок кармайлык десек, биздин кыргыз көмүрдүн андай мүмкүнчүлүгү жок. Муну монополияга каршы агентствосы чыгарып кармап туруш керек. Бирок былтыр аларга да жардам бердик. Оперативный группа түзүп, милиция кызматкерлери, налоговыйдын кызматкерлери баары чогулуп, объезднойдо ошо кымбат сатып аткандарга чара көрүп аттык. Буга компаниялардын тиешеси жокпу, жана карьерада иштеп аткан? Бул көмүр баарын эле бир баа коюлган. Например, биздики эң кымбат эле биздики 1450, калгандарыныкы 1430, 1350 ушундайдан башталат. Бул жерде эң көтөрүп жиберене жанагы ортомчулар болуп атат да, кызыл кулактар, илгерчи айтканда баа. Улам жылдардын өтүшү менен кандай тенденция байкалууда ошо көмүрдүн талаптуулугуна? Эми эгер былтыркы жылдын анализин алсак, ой жүгүртүп көрсөк, былтыр өзүңүздөр билгендей Токтогул суу сактагычыдагы суунун келишими аз болуп, электроэнергиясы дефицит болуп атат. Ошого жараштуу былтыр 3 фазалуу электроэнергияларды өчүргөн. Ошол өчүргөнгө жараша, например, 750 000 тонна бул карапайым калк жакса, былтыр ошол электроэнергия жана трехфазкаларды өчүргөнгө анын саны көбөйүп кеткен. Көмүрдүн жагышынын саны көбөйүп кетти да. Биз 700 000 тонна эмес, почти 1 миллион тоннаны карапайым калкка жүктөдүк былтыр. Ошо Кабак бассейнинен баарыбыз тең. Быйыл деле Токтогул бир кудай шүгүр былтыркыга салыштырмаганда 1 миллиард суу өйдө көп келди. Аны менен кирип чыксак, биз бул көмүрдүн жагуучу деле ошол болуш керек. Андан тышкары жаңы үйлөр салынып атат, жаңы конуштар түшүп атат. Көмүрдүн көлөмү жагышы көбөйүп, жылдан жылга көбөйүп келатат. Жаңы конуштарга газ кирип атпайбы?
Мунун таасири байкалабы? Жеңилдик бере алат экен? Ичине жеңилдик берип атат, бирок көбүнчөсү эле баягы газ кымбат, электр энергия кымбат деп арзаныраак болуп көмүр экен, ошон үчүн көбүнчөсү көмүр жагып атат да. Алдыга карата дагы кандай пландарыңыздар болуп жатат? 100 дагы Шахман Кытайдын жүк ташуучу машинесин алып алсак, бизде жеңилдей чөтүлөк Бишкек жылуулук борборунда ошол долбоор турат. Андан тышкары бизде югта жаңы кен газчу жерлерди алганбыз, лицензионный площадь. Бул Баткен областында Сүлүкташ шаарында 11-чи тала деген бар. Запасы 114 миллион менен кыргыз көмүргө алдык. А жерди иштетип башташ керек. Андан тышкары дагы бош, жакшы көмүр сапаты жакшы жерлер, көлөмү көп жерлерди дагы караштырып атабыз. Мунун баары бүгүн эле өкмөт башчысынан, кабинет министринин төрагасы да бүгүн эртең менен дагы пландарды койду. Өзүңүздөр билгендей, мурда күн 3 күн мурун Өзбекстандын премьер-министри келип кетти эле. Алар дагы көмүр алууга, Кыргыздын көмүрүн алууга муктаж экен. Биз азыр долбоорун жаңы баштап атабыз. Ошол жерден совместный предприятие түзүп, алар менен чогуу иштетип, көмүр казып, ошо түштүк региондо баасын, көмүрдүн баасын төмөндөтүп алалы. Карапайым калк бүгүн, например, 4000-5000 оштан алып атса, бир 3000-2000ден ошол жактан алышсын деген ой бар. Эл аралык келишимдерге келгенде ушул кызыктар деп атпайсызбы? Эмнесине кызыгат экен? Сапатынабы же географиялык шартынабы? Бул андан да эмес, например, Өзбекстанда бүгүнкү күндө көмүр казылып чыкпай калган. Алар өзү карапайым калкы дагы ошол жердеги производстволорду алат экен, 2 миллион тонна көмүр жагылат экен Өзбекстан боюнча. Быйыл өзүңүздөр билгендей, мындан мурун айта кеткендей, Казакстандан да көмүр тартыш болуп атат. Ошон үчүн Өзбекстанга да келбей калса керек, алар муктаж болуп, биз менен чогуу иштейли, кандай шартыңар бар деп, ошол переговорду жүргүзүп, меморандум коюп, ошол ишти баштайлы, ошол долбоорду баштайлы деп атабыз. Бул бизде түштүк региондо баасы арзандайт. Андан тышкары ошол жерден экспорттогонго бул кыргыз көмүрү ошол жерде квота берип, ошол жерде баш болуп калат. Көмүр канча сыртка чыгып атат, ошонун баары учетту болот деген. И ошондон тышкары эле налог көбөйөт. Салык жагынан. Ошол эле кыргыз көмүрү бул биз 100% мамлекеттик ишкана, биз өзүбүздүн прибылыбыздын 50%-ын бул мамлекетке төлөйбүз. Ошол прибылыбыз түсүп, ошол жерде ишкана иштеп кетсе, бюджетке пополнение жакшы эле болот эле деген ой бар да. Көмүрдүн сапатына келгенде биздин кайсы карьердики бааланат? Биздики эми ошол 5 бассейнибиз бар. Биздин эгер запасын алып көрсөк, бул прогнозный запас 6 миллиард тонна бар. Анын чалгымдоо менен аныкталып, биздин ГКЗ мамлекеттик казынага коюлган 2 миллиард тонна бар. Анан ошол эле бассейндердин ичинен бул күрөң көмүрү бар, таш көмүрү бар. Андан тышкары полукоксующий көмүрлөр бар да. Биз полукоксующийлер булар килокалориялары 7-8ге жеткен. Бизде Фергана дагы ишканалар, ошол жерде өзгөндөгү ишканалар ошол жер полукоксующий кирет. Андан тышкары бул жана айтып кеткен Нарын областында турук месторождениясы ошолор полукоксующийлер да. Анан биздин кара кеченики, например, 5ке чейин килокалория болсо, бул өтө жакшы көмүр да. Ошондой эле Сүлүктаныкы. Анан бул көмүр өзү 200 кылым мурун жаралган көмүр да. Анан любой ишти баштап, эгер открытый разрез болсо, ишти баштаганда үстүңкү слою бул окисленный уголь деп коет. Анын сапаты начарыраак болот. Ошончо кылымдан бери жаан күн болуп отуруп, үстү бир 5 метр, 10 метрга чейин окисление болуп кетет. Ошол жаңы ачылган ишканалардыкы ошондой сапатсыз болуп калат да. Бүгүнкү күндө биз 100 метр, 200 метр ылдый кирдик, сапаты мындай эле анализ кылып көрсөк, былтыр 950 000 тонна көмүр жакса керектесе жыл сайын, бул кара кеченин көмүрү Бишкек жылуулук борбору, былтыр 850 жакты. Бул эмнени көрсөтөт? Ошол киловатты 800 менен чыгарып алды да.
100 000 тонна экономдоп алды. 30 миллион биздин сапаты менен. Кара кечен ошончолук сапаты жакшы болот да. Мирлан Мустафаевич, бизге убактыңызды бөлүп, өзүңүздүн тармак боюнча маалымат берип, ушундай маек курганыңызга рахмат айталык. Саламатта туруңуз.